Достор, ассаламу алейкум. Биз Европадабыз. Менин аты жөнүм Нурбек Рыскулов. Кесибим боюнча дарыгермин, ортопед травматолог. Бул жигит Европада жашайт. Аты Турарбек. Тынарбек аты. Келинчеги Мира экөө Европада турларды кыргыз тилинде ачкан биринчи компания болушуптур да. Анан эми азыр буйруса эрте менен туруп алып түндө келдик. Кёлн деген аэропортко Стамбулдан учуп келип кондук. Аэропорттон түшөрүбүз менен эле келинчеги Мира Кыргызстанда жүргөндөй жадырап жайнап, мурда тааныгандай жылуу мамиле кылып сонун тосуп алды. Анан үйүнө келип жайгашып, эс алып алып буйруса азыр эрте менен Францияга сапар тарттык. Жолдо баратабыз. Анан эми азыр Тынарбек экөөбүз жолдо бир топ сөздөрдү сүйлөштүк. Анан ой келип кетти ошол өзүбүздөгү көргөн нерселер менен, тажрыйбалар менен, ошол элдер менен деле бөлүшүп койсок кандай болот байке дегенден келди эле. Азыр ушундай видео тартып баштадык. Эми узагыраак видео болот, чыдап көрүп койгула. Мындай экен да, туугандар. Европада эмнесине мен азыр жаңы эле көрүп баштап атам, тазалыгына, анан жолдордо магистральдар кетип атабыз, бир дагы светофор жок, түп-түз кетип атабыз. Анан жанагы мусулманчылыктар деле айтат го, жылмаюу бул садака деп. Анан бул жакта көбүнчө жаңы эле сүйлөшүп келатындай идея болуп калды да. Жанагындай Кыргызстанда көбүнчө адамдар начар маанайда жүрөбүз го. Автобуска жакшы настроенияда чыгып туруп анан кайрадан ушундай маанайың чөккөн акыбалда түшүшүң мүмкүн да. Анан эми ошол эле коомдун, башка адамдардын сенин жашооңо, жан дүйнөңө дагы таасир этет да. Ошондуктан ичиңде ит өлүп атса дагы башка адамдын сен таасир этет экендигиңди биз түшүнүшүбүз керек. Коомго ушундай жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Анан ошол боюнча дагы биздин азыр Тынарбек энебиз азыр сүйлөп берсин. Европадагы адамдардын менталитети, жашоосу жөнүндө дагы, тажрыйбасы жөнүндө сүйлөп айтып берсин. Анан сөз улайбыз. Саламатсыздарбы, жалпы мекендештер. Өзүм тууралуу тааныштыра кетсем, атым Тынарбек. 7 жылдан бери ушу Германия өлкөсүндө жашайбыз. Ушул жакта окууну бүтүп, азыркы учурда ошол иштеп, мастер деп коет, мастер кылып дагы квалификацияны жогорулатып окуп жаткан учурум. Жана ошондой эле Европада эң алгачкы кыпкыргызча турларды уюштурган компания болуп калсын, команда болуп калдык десек да жаңылышпайбыз, буюрса. Анан азыр ушул Нурбек байкелер келип калып, бизде ушул Европанын өзгөчөлүктөрү тууралуу дагы бардык ар кайсыл тараптан бизге ар түрлүү адамдар келет. Ошолордун бири Нурбек байке дагы. Анан биз ушул чакан болсо дагы автоподкаст сыяктуу бир видео тарталы деп чечтик да. Анан азыр туура айтты, эмне өзгөчөлүктөрү бар, кандай культура, маданияты, элдердин бири бирине кылган мамилелери кандай деди. Бул жерде эми Европада чынында ошол биздин Куранда жазылгандай эле жылмаюу бул садака дегендей. Буларда ошол нерсени дагы көрсөк болот. Мусулман болбосо дагы тазалыкты сактап, адамдарга кылган мамилесин түз мамилени кылып, эч кандай алдоо, же болбосо жаман көрүү, баягындай өзүнүн проблемасын бирөөгө айтып даттануу деген нерсе почти бизге салыштырмалуу аз жана жок десек да жаңылышпайбыз да. Жылмаюу бул ошол ар бир эле ишке барасыңбы же жолдо кетип атасыңбы, кандай ситуация болсо деле өзү жаман көрүп турса деле буларда баягы жылмаюу бар да. Энтип жылмаюу өтүп кетет. Мисалы, көп тиктоктордон деле көрсөңүздөр болот видео, немистер деп туруп, типичен немис деп коет. Энти жылмайып коет да, жаман көрүп атса деле, анан энти жылмаят дагы, энтип кайра өзгөрүп кетип кала берет, өзүнүн жашоосун улайт. Бирок адамга берген баягы жылмаюу бар да. Жылмайып карап коет.
соода саттыкта деле ошол жылмаюу менен жасашат бүт баардык мамленичи. Ошон үчүн биз эмнени үйрөнө алабыз? Ошол жалпы биз ушул турду уюштурганыбыздын максаты дагы ушул Европа эли бул эми билесиздер цивилизациянын пайда болгон жери Европа өлкөлөрү. Ошол жерде булар биз учурунда кылыч чабып жүргөндө булар ушул отурукташып бүт өзүнүн тиричилигин ойлоп калган сабаттуулук биринчи келген жерлер болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз үйрөнчү көп нерсе бар. Анын ичинен биз албачу сапаттары да бар. Бирок ошонун ичинен баягы иргеп өзүбүзгө керектүү пайдалуу сапаттарды алсак болот. Алардын ичинен баса белгилеп дагы айтып, кыпкыргызча түшүндүрүп, ошол турдун жүрүшүндө айтып беребиз. Сонун туугандар, бул миң уккандан бир көргөн жакшы дейт го. Ооба. Ошон үчүн аракет кылгыла туугандар, көргүлө, келгиле. Биздин максат сөзсүз башка бирөөлөргө өзүңө каалаган нерсени дагы башка бирөөгө каалоо, жол сен өзүң көргөн нерсенин жолун көрсөтүп коюу, туура жол көрсөтүп коюу, туура уюштурган адамдарды көрсөтүп коюу, бул биздин милдетибиз. Ошо көргөн адамдар жакшы бааларын берсин, ошол Тынарбек менен Миранын баракчаларына катталсын, анан ошол ата-энелерин жиберсин, өзүңөр келгиле, эс алгыла, ошол жакшы жактарын алып дегендей. Анан эми жолдо сапар тартып келатып, Тынарбек менен сүйлөшүп, бул жакшы проекттери бар экен. Германияда жүргөн жаш кыздар, балдар, бойдокторду анан бул жакта турду уюштуруп, ошолор дагы ошол жерден таанышып калсын. Анан ушул чет жакта жүргөндө немиске тийип кетпесин, дагы бир башка бир улутка тийип кетпесин. Биздин кыздарыбыз ошол биздин тың жигиттерибиз менен таанышып, чет элде үй бүлө куруп, чоң фирмаларды ачышып, кыргыз бирин бири тартып өнүксүн деген сыяктуу ойлору менен. Эгерде биздин турубуз себеп болуп алар таанышып кала турган болсо, баш кошуп кала турган болсо, биз аларга башка жакка, башка мамлекетке барып эс алганга тур белек кылабыз. Эгерде дагы биз таанышып, ошондон таанышып балалуу болуп калса, анда дагы ушундай биз поддержка кылабыз деген сыяктуу ойлорун, жакшы ойлорун айтып атат. Бул деген патриоттуулук, бул деген намыстуулук да. Ошондуктан кыргыздар бири-бирибизди буттан тартып, ким өсүп баратса буттан тартып, андай кылбашыбыз керек. Биз өзүбүз мына немистер деле согуштан кийин талкаланып калган мамлекет да, ал дисциплина менен, тартип менен, өнүгүү менен өсүп келатат. Ошол жерде бир маалымат кошумчалай кетели. Нурбек байке аябай туура бир теманы көтөрдү. Мисалы азыр ар бир Кыргызстандан, бир үй бүлөдөн бир адам Европага келип, билим системасын жашап көрүп, азыр көп студенттерибиз келип атат. Кудайга миң мерте шүгүр. Келип үйрөнүшүп, билим алышып, ал билим менен ошол Европада иштеп көрүп, тажрыйба топтоп, эгер Кыргызстанга барса, же болбосо ушул үй бүлөсүнөн дагы башкаларды алып келгенге аябай чоң түрткү болуп атат. Эгер ошол нерсе дагы көбөйсө, биз албетте жаштар баардыгы калып кетпейт. Кыргызстанга кайтса, ошол тажрыйбасы менен бир үй бүлө, бир адам келсе, ошол бир үй бүлөнү оңдойт. Бир үй бүлөнү оңдолсо, демек ал үй бүлөнүн бала чакасы, башка дагы бүт баардыгы ошол билим алууга, биздин жакшы бир системаларды колдонуп, ушундай идеяларды жайылтууга аракет кылат да. Өзүбүздүн каада салттарды ошо заманбап бир системалар менен айкалыштырып, Ооба. Үлгү болуп бардыгына. Анан дагы бир ойду айтып кетти. Байке ошол кыргыз элинин азыр көбөйүшүнө шарт түзүп атабыз. Биз жаштардын ошол любой эле маалыматты, кайсыл эле маалыматты биз эне тилде алганда жеткиликтүү алабыз да. 100%. Ошол 100% жеткиликтүү алыш үчүн биз эне тилде уксак жана өз көзүбүз менен көрсөк, анда ал нерсе биздин мээбизге кирип уже унутпай калабыз. Кандай бизнес идея болобу, кандай бир жакшы система болобу. Биз азыр ушу саякаттарда чыгып, ошол көп жерлерди көрөбүз, системаларды, кандай булар туристтерге кандай шарттар түзгөн. Кандай идеялар бар негизи эле. Биз ошол
пайда табып жакшы кирешеге чыгыш үчүн же ошол жасап жаткан ишибизди кантип өнүктүрүш жолдору бар, ошолорду көрүп аларды кыргыз тилинде жеткиликтүү кылып маалыматтарды беребиз. Бул дагы ошол өзүбүздүн мекенибиздин өнүгүшүнө болгон кичинекей болсо дагы атуулук милдетибиз деп эсептейбиз да. Ооба туугандар, эми жакшылыкта жарышкыла дейт го. Эми бул Тынарбектер чындап ушул ишти уюштуруп аткарып аткан болсо, биз ошол маалыматты силерге жеткирип, ошону бөлүшүп, таратканга себепчи болуп калгыбыз келет. Өзүңө каалаган нерсени башка бирөөгө кааласаң дагы бул дүйнө тар эмес. Ошондон биз тар болуп башка бирөөгө кысынып койгон менен ал нерсе кеңейип мындай тар болуп кетпейт. Канчалык ачылсаң дүйнө ошончолук ачылат. Ошондуктан Байке суроо кылып коелу мындай эле. Жөнөкөй кылып бардыгын уже келиңиздер деп чакырабыз албетте. Анан азыр бул жерде бир жакшы бир тема тууралуу, баягы стабилдүүлүк тууралуу да бир айтып койсоңуз, туруктуулук. Биздин азыр Кыргызстанда бир маселе бар да. Окуу системаларында негизи кайсы кесипти тандайт биздин жаштар көбүнчө. Анан ошол кесипти тандап туруп, кийин Россияга барып такыр башка кесипте иштеген адамдар көп. Өзүнүн кесибин дальше алып улантып алып кетип ошол туруктуулукту кармаган адамдар аз болуп атат да. Өнүгүүнүн бир себептеринин бири десек да жаңылышпайбыз, ошо стабилдүүлүк тууралуу да бир өзүңүз айтып кетсеңиз. Ооба, немеде негизи эки нерсени туура тандаш керек дейт го. Биринчи кесибиңди, экинчи өмүрлүк жарыңды депчи. Ошол сыңарындай биринчи кесип тандаганда өткөндө да бир Евраз Осмонов деген да бир байкебиз бар. Мен жеке тааныбайм, бирок социалдык баракчаларда активдүү. Ошол киши Facebook'та жазып атат да. Азыркы биздин Кыргызстандагы окутуп аткан университеттердин бүтүп аткан балдар 90% келечекте өз кесиби боюнча жумуш таба албайт деген билдирүү айтып атат. Бул деген сөз биздин университеттер заманбап чакырыктарга даяр эмес. Заманбап чакырыктарга багыт берген факультеттерге биздин жаштарыбыз тартылып атат, барып атат дегенди түшүндүрбөйт. Азыр экономист болуштун, бухгалтер болуштун, налоговик болуштун кереги жок. Азыркы учурда технологияга басым жасалыш керек. IT технология, ошол эле робототехника дегендин заманы кирип келатат. Жакында эле биздин Германиядагы элчибиз Өмүрбек Черкешевич монография чыгарып, андан сырткары жанагындай бир пост жазды эле. Биздин эл журт мындай сын пикир айтты да, бул Өмүрбек Черкешевич бул чат GPT менен пост жазып калат деп биз ойлогон эмеспиз деп жазгандар болду да. Анан ошол жерден Акылбек Жапаров мынтип комментарий берип атат. Калькулятор чыкканда, ручка чыкканда адамдардын жашоосу жеңилдеген да, демек чат GPT-ни же болбосо жасалма интеллекти деле биз өз жашообуздан алып жок кылып кое албайбыз. Аны биз түртүп, отрицать этип жок колдонбош керек, өз мээбиз менен иштешибиз керек деп отурган менен деле бул нерсе коомго баары бир сиңет, баары бир кирет. Ошондуктан мээңде болбосо анын деле пайдасы бербейт деп атат сөздүн аягындачы. Бирок ал жака кантип маалыматты туура суроону берип, кантип кайра туура жоопту алып алыш үчүн деле адам ошол нерсеге кирип, окуп, аракет кылышы керек да. Билим болуш керек, Билим болуш керек. Кантип суроо берип, кантип туура жоопту алыш үчүн. Ооба. Анан баягы стабилдүүлүк тууралуу айтып коелучу кыскача. Негизи азыр көп жаштарга дагы айтканга аракет кылабыз. Баягы дарак бир жерден көгөрөт деп кыргыз эли илгертен эле айтып койгондо туруктуулук. Ошол нерсени мисалы биз кайсыл кесипти баштасак дагы, кайсыл кесипти окуп үйрөнгөн болсок, демек энергия, убакыт кеткен тарапка инвестиция салып, ошол тараптын мыкты адиси болуп, көп жыл болсо дагы пайда чыкпаса дагы ошол тармакты кармап стабилдүү болсок, мисалы дыйкан болсок, бир жылы картошка тигип
пайда көрбөй кала турган болсок, экинчи жылы кайра башка нерсени тигип, аны дагы билбей, дагы жеткиликтүү билбестен, дагы башка өндүрүштөргө өтүп кетпестен, кийинки жылы деле ошо картошка тигип, же болбосо ошо картошканын башка бир сортторун ойлоп табып, аларды ошол эксперимент кылып, как эксперт катары көбүрөөк изилдеп, ошол тармактын мыкты адеси болуп чыкса, ошончо пайда таппай жүргөн убакытты дагы акташып койгон компанияларды 100 жылдап жүргөн стабилдүүлүктү кармап келаткан пайда таппаса дагы ошол тармакта калып, ошонун профессионал болгон мисалды Германиядан, Европадан айта алабыз да. Себеби өзүм деле ошол 60 жылдан ашык иштеген компанияда да иштеп калдым да. Атадан балага, баладан небереге калган компанияларда булар эми кандай? Тамыры бекем, бекем система жана ошол атадан балага баягы мурас катары дагы келечегин түзүп койгон. Ошол өнүгүү жолунда бардык ошол жыл сайын жаңы технология чыгат, ошол технологияларды өздөрүнө ыңгайлаштырып алып, ошол өнүктүрө берет да, эч токтобостон өнүгүү. Дал ушул туруктуулукту үйрөнгөнгө мен сунуш этет элем. Туура эле, эми бизде жанагы президентибиз деле сын айтса айрымдар чышалап кетпедиби? Бизде кыргыздарда бир күн иштеп, бир күн тойго кете берет экенбиз депчи, анан эми ошол сыңарындай ошол жагыбыз дагы бар. Тапкан ташыганыбыз той ашка буйрусун деп эле анан той аштарды жүрө беребиз го. Ошол сыңары бул дисциплина. Кайсыл тармакта болсок дагы Тынарбек инибиз айткандай, жоопкерчилик менен, сапат менен аткарганга жетишибиз керек да. Анан ошондо бизде бардык эле көп нерселер ушундай самопал сыяктуу да, мындай карасаң, терең анализ жасап анан элдердин көпчүлүгүбүз политиканы жакшы көрөбүз да. Эмнеге биз кыргыздар саясатка ушунчалык киребиз, өз кесибибизге дагы анчалык берилбейбиз да. Ошондуктан бул эмнеден деп ойлойсуздар? Сиздерге суроо туугандар. Саясатка кыргыздар эмне үчүн мынчалык терең кызыгат кирет? Бул биздин башчылардын адилетсиздигинин жыйынтыгы менен ошондой болуп калдыбы, же бекерчиликтен, же туура эмес системалардын айынан элдер ошентип саясатка кызыгып, оңолуунун жолун издеп атабы? Силер кандай ойлойсуңар? Ошону комментарийга жазып коюңуздар. Туура, күтөбүз. Анан дагы айтчу нерсе мондай да. Мен жеке оюмда мамлекеттин өнүгүүнүн ошол баягы стабилдүүлүктү деп атпайлыкпы? Ар бир адам өзүнүн жумушун профессионалдуу деңгээлде жасасын. Врач болду, мисалы Нурбек байке өзү врачпы, врач. Чоң рахмат Нурбек байке, азыркы учурда ошо Европага келди, биздин турга катышып атат, жана ошондой эле выставкага келиптир, Штутгартта өтө турган медициналык выставка. Көргөзмөлөр. Вот изденүү болуп жатат, өзүнүн профессионалдуулукка умтулуп атат да, ошондой болсо дагы. Ушундай байкелерибиз, эжелерибиз, инилерибиз көбөйсө, карындаштарыбыз өзүнүн жумушун профессионалы болсун. Ар ким политиканы кылса, политика кылсын, анан политикага кетип калып, жана болбосо жаштарды чакырат элек, политика кыла алса, өзүнүн кесип тандагыла, ошол кесиптин мыктысы болсоңуздар, биздин мектептен баштап ошол окуу жайга болобу, кайсы жакта болсо бүт бардыгын мыкты деңгээлде үйрөнүп, өздөштүрүп, ошол деңгээлде пайда да табат, башкасын да кылат, ошондо бардыгы өнүгөт да. Баягы бизде айтып коет го, бир айтылган сөз бар го. Бир мамлекеттин бузулушун карасаңыздар, ошо билим берүү тармагында карагыла дейт го. Эгер билим жеткиликтүү албаган, сапатсыз билим алгандар көп болсо, ал мамлекет бат эле урап калат дейт го. Себеби курулуш тармагында сапатсыз курулуштар курулат. Ал болсо жер титирөөдө бат эле урап калат да, ошончо элди жок кылат, кыйрайт. Медицина тармагында билимсиз медиктер адамдарды туура эмес дарылап өлтүрөт. Ошондой эле баягы адвокаттар туура эмес иштеп, коррупцияга малынып, көп эле адамдар күнөөсүз камалат. Ошентип баягы мамлекетте система ыдырайт, чачылат, жок болот да. Ошон үчүн сапатка мамиле кылалы, туруктуулук. Ошондо баягы саясатка көп кийлигише бербей. Туура туугандар, ошо азыр эле
инибиз айткандай, билим берүүгө жакшы көңүл бурушубуз керек. Мамлекет дагы мүмкүнчүлүгү жетишинче аракет кылып атат. Жакшы нерсе өзүңөргө, балдарыңарга инвестиция кылууда, билим алууда эч аянбагыла. Тояш тамаша калып кетсе дагы, ушул билим берүүгө, өзүңдүн профессионалдуулук деңгээлиңди өстүрүүдө сөзсүз ар дайым аракетте болушубуз керек. Анан эми буюрса азыр ошо Европанын ичинде баратабыз, жолдордо. Азыр Францияга барсак дагы, ал жактан дагы биздин ушул темалар ачылса, сиздер менен бөлүшүп турабыз. Эгерде жакса, лайк басып, лайк басып, катталып коюңуздар. Нурбек байке буюрса. Комментарийлерди жазгыла, пикир жазгыла. Бул жигиттердин аккаунттарын дагы белгилеп коебуз. Катталгыла. Анан Азыр эми актуалдуу темалардан козгоп сүйлөшөбүз да, буюрса. Буюрса. Көрүшөбүз дагы, катталгыла. Болду.